Салам урматтуу биздин каналыбыздын катталуучулары. Биз бүгүн сиздерге Google'дан же интернеттен же бирөөлөр жиберген документтерди көчүргөн кезде форматы башкача болуп калса же көрүнүшү башкача болуп калып атса, ошону кандай кылып ачабыз? Мисалы, бизден мындай бир кыргыз эл жомоктор жыйнагы деген PDF документтеги китепти көчүргөнбүз. Бул мындай болуп, операнын эмблемасы менен көрүнүп атат. Бул айрым учурларда Chrome болуп калышы мүмкүн, башка эмблемалар менен көрүнүп калышы мүмкүн. Мисалы, мындай кылып Google'га киребиз. Google'га кирип, кыргыз эл жомоктору деп жазсак, PDF деп жазсак, кыргыз эл жомоктору биздин KG деген чыкты. Ушуну басабыз. Мынакей биз кыргыз эл жомокторунун PDF форматын таптык. Муну көчүрүп алсак болот. Мына бул жерин бассак, мынакей мындай болуп бизге көчтү. Показать все дегенден показать папке дегенди бассак, мындай болуп көрүнүп турат. Эми муну биз мындай кылып эки жолу басып ачсак, бул бизге мындай болуп операдан ачылып калат. Биз муну операдан эмес, эмне кылышыбыз керек болуп атат? PDF-тин өзүнөн ачышыбыз керек Adobe'тон. Мунун биринчи варианты открыть с помощью дегенден Adobe Reader деген менен ачсак болот. Анда ушундай болуп ачылат. Ал эми экинчи варианты биз свойства дегенге киребиз. Андан кийин общее деген жеринен изменить дегенди басып туруп, бул жерден Adobe Reader дегенди тандап койсок, же башка PDF форматты окуучу программалар болсо ошону тандап коебуз. Андан кийин окей дейбиз. Эми муну эки жолу бассак, бул дароо эле Adobe Reader менен ача берет. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эгер кандайдыр бир көйгөйлөр болсо бизге комментарийге жазып коюңуздар. Биз ушундай кылып кыска видео кылып көрсөтүп койгонун аракетин кылабыз.